жобосун интернеттен көрүп Кеңешмеде кесиптештерин шыктандырган Гүзада Жоробекова Актала районундагы Сүйүнбек Атанбеков атындагы орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенет. Ал артта калган окуу жылында санарип мугалим республикалык сынагында баш байгени багындырган. Ал быйылда жаңы окуу жылына жаңы дем, жаңы күч менен киришүүнүн алдында турат. Ага жараша билим берүүнүн заман талабына ылайык ыкмаларын өздөштүрүп, аны жайылтууну көздөөдө. жаңы окуу жылында ушул мен өзүмдүн сынактарга катышкан тажрыйбаларымды кесиптештериме бөлүшүп, аларга кандайдыр бир өзүмдүн жардамымды берип, өзүм менен кошо катарлаш, сапарлаш кылып мыкты мугалимдерди ээрчитсем, жакшы Актала районунун Нарын областын бир көтөрүп чыга тургандай бир иштерди кылсак деген бир жакшы пландарым бар. Жарандык иденттүүлүк жана зомбулуктан социалдык укуктук коргоо деген темада Билим берүү экосистемасы жарандык иденттүүлүк жана зордук зомбулуктан социалдык укуктук коргоо коомдун туруктуу өнүгүүсү аталышындагы агартуучулардын август кеңешмесинде билим берүү тармагында болуп жаткан өзгөрүүлөр да айтылды. Ага ылайык жаңы окуу жылында кабыл алынуучу 1-класстын окуучулары электрондук тизменин негизинде окууга кабыл алынууда. Сентябрга чейин жүргүзүлөт. Биринчи этапта ата-эне ошол өзүнүн участогунда жайгашкан мектептерге баласын жайгаштыра алышат. Ал эми экинчи этапта болсо, ал жашаган жерине, фактически жашаган жери аркылуу баланы мектепке каттырта алышат электрондук каттоо боюнча. Мындан сырткары кеңешмеде облус аймагындагы бардык 142 мектептин окуу жылына даяр экени айтылды. Анда маалым болгондой, билим уяларды кезектеги оңдоп түзөө иштеринен өткөрүүгө 5,5 миллион сомго чукул каражат каралган. Андан сырткары 2022-2023 окуу жылында жаңы билим уялардын ишке берилери да күтүлүүдө. быйыл 1-сентябрга азырынча жок, бирок жылдын этегине чейин ушул 4-5 мектеп 3 бала акча пайдаланууга берилет, эгерде курулуш токтогон акча каражаты убагында берилип турса. Жалпысынан Теңир Тоо аймагында 60 миңден ашык окуучу билим алса, алардын ичинен 6 миңден ашыгы мектеп босогосун аттайт. Мына ушул окуучулардын алган билиминин сапаты өткөн жылы 54% түзгөн. Бирок кеңешмеде бул көрсөткүчтү дагы да көтөрүү талабы коюлду. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары.